Бүгүнкү күндө депутаттардын эрдиги эмес бул. Мен айтып атпаймынбы, депутаттардын эрдиги эмес. Бул башка жактан келди. Баягы күч структураларындагы кызматкерлерди алганда дагы мен өзүмдүн пикиримди айттым. Бул президенттин чечими эмес. Бул башка жактан кабыл алынган чечим. Мына коопсуздук кызматынын жетекчиси, анан жанагы баш прокурор, анан бир топ дагы жооптуу жетекчилер кызматтан алганда кол чаап эле кубана берет да, мына башталды, эмне башталды? Мына алып баштады. Эмнени кимди алып баштады? Эмне үчүн алып баштады? Кандай максатта алып баштады? Эгерде кылмыш кылган болсо жазала. Жазала, экинчи ордуна келген киши жазала, ошондой ишке барбасын. Бул биздин кошмо мамлекеттен келген маалыматтын натыйжасында кетүүгө мажбур болду. Бул биз бардык нерсени таза айтышыбыз керек, өз убагында айтышыбыз керек. Өз убагында айткан кишини бүгүн коомчулук жактырбай калды. Эч нерсе жакпайт, айта берет. Эмне болсо деле сындай берет деп, анан ошол нерсе болуп калгандан кийин, 1 жыл өткөндөн кийин, 2 жыл кокуй ошондо туура айткан экен деп кайра олтуруп калат желдери чыгып.